Социалдык тармактарда тараган видеодо улгайган кишини чаап тепкен айдоочу кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлерине көрсөтмө берди. Айдоочунун айтымында машина токтотуучу жайда иштеген киши өзү айдоочуну сөгүп, машинасын тээп салган. Кечээ кызым сыркоолоп калып, маанай жок абалда поликлиникадан келе жаткам. Машина токтотуучу жайда иштеген киши: "Сен токтоп тур, мен бул жактан башка машинаны чыгарып жиберейин" деди. Мен шашып баратам десем, капталдан чыгып туруп, машинаны тээп салды. Машинадан чыгып: "Эй байке, эмне кылып жатасыз?" десем, жанын жеп: "Эй, сен менин бутумду тебелеп салдың" деп калп айтты. "Жиним келди" деди айдоочу. Эске сала кетсек, белгисиз жаран Мерседес унаасы менен мамлекеттик номери N1111B улгайып калган унааны жайгаштыруучу адамды сүзүп, анысы аз келгенсип сабап да салган. Байки, блин. Эй, все же!